Саламатсыңарбы балдар? Анда эмесе бүгүнкү адабий окуу сабагыбызды баштасак. Сабагыбыздын темасы балдар шыктуу чыйырчык. Бүгүнкү сабактын максаты тема жөнүндө түшүнүк алуу менен бирге маанисин түшүнөсүңөр. Чыгарманы шар окуу менен бирге окуу техникаңар жогорулайт. Өз оюңарды эркин кеңири айтып бере аласыңар. Табышмактарды табуу менен бирге балдар тапкычтыкка тарбияланасыңар. Биздин ак кашка атыккан ат жоголду. Бул чоң жал сын сыпаты эликтей ак кашкага жылкычы Бердибек катуу кейиди. Ой тоону бүт кыдырды. Ак кашка табылбады. Короолоштор жылкычынын үйүндө кымыз ичип отурушкан. Сыртта койчуларча сыбызгыта ышкырып, кайра чакчыгайча чакылдай калып, укмуш сайраган кара чыйырчыктын сайроосуна улай алыстан жылкы кишенегендей болду. Бердибек жылкычы селее калды. Капырай, тынчагылачы, ак кашка кишенейби? Үйдөгүлөр кулак түрдү. Чынында эле жылкынын кишенегени угулду. Кимдир бирөө чын эле ак кашка кишенегендей жаныбар деп жылкычы тура жөнөдү. Үйдөгүлөр кошо чыгышты. Жакын жерде жылкы көрүнбөдү. Айлана чөйрө тыптынч. Маңдайкы бадалда конуп олтурган жалгыз кара чыйырчыктын сайроосу кулак кожорун алууда. Бирде сыбызгыта ышкырат, бирде жаш күчүкчө борс-борс үрөт, көккө этке бозторгойчо безеленет. Ошол замат келинче шаңкылдап күлгөнсүйт. Ой, береги чыйырчык кишенеген го, деди тургандардын бири. Чыйырчык да кишенечү беле, курган бала, деп Бердибек аларга карады. Күчүкчө үрүп, келинче күлүп жатпайбы, деди тигил. Ошол кезде чыйырчык безеленте кишенеп жиберди. Чыйырчыктын кишенегени ошол ак кашканын алыстан кишенегенине окшой түштү. Бердибек кулак түрүп, үмүттөнө калды. Жаныбарым, ак кашка алыстан кишенеп жатат. Кара чыйырчык касиеттүү канаттуу, айгырым табылат экен буюрса. Арадан көп жыл өтүп жылкычы Бердибектей улгайып калган кезинде кабинеттеги диванда дем алып жатсам, машинканын чык-чык эткен үнүн туурады. Мен иштеген кезимде бир терезе дайыма ачык турат. Мал бакта олтуруп сайрай шыктуу чыйырчык машинканын чыкылдашын өз күүсүнө салган тура. Сайроочу канаттуулардан кара чыйырчыктын башка үндөрү ушунчалык так жана чебер өздөштүргөн шыгына бир кубандым, бир ыраазы болдум. Анан өзүм анын шыгын мактап, бул аңгемени жарата баштаганымда кара чыйырчык үнүн басты. Ал кантсе да обон үйрөнмөккө машинканын дабышын тыңшай калды го. Сөздүк иш балдар. Короолоштор деген бул балдар. Кошуналар деген маанини түшүндүрөт экен. Суроолор. Жылкынын кишенегени кайдан угулду? Чыйырчыктын башка канаттуулардан өзгөчөлүгү эмнеде экен? Автордун бул чыгарманы жазып калышына эмне себеп болуптур балдар? Ушул суроолорго жооп бергенди унутпагыла. Анда эмесе үйгө тапшырма. Силер жашаган аймакта кандай канаттуулар бар? Табышмактардын жандырмагын табасыңар балдар. Жайбы кышпы жазында, топусу түшпөйт башында. Бул деген сөздү 2 рет кайталадым. Мукам сайраган куш атын таап алдым. Балдар менен дос болгон, өтө шыктуу бир куш бар. Атын аттап бергиле, кичинекей бир куш ал. Ушул табышмактардын жандырмагын таап, мага жөнөткөндү унутпагыла балдар. Анда эмесе, саламатта калгыла.